Актуалдуу маек программасынан сөзүбүздү баштайбыз. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова, саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, калкты ичүүчү таза суу жана сугат суу менен камсыз кылуу маселеси аймактарда дагы деле курч маселе бойдон калууда. Сиздерге белгилүү болгондой, республикада коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги, башкача айтканда АРИС тарабынан суу менен камсыз кылуу жана канализацияларды жакшыртуу, сууну буруу, социалдык инфратүзүм, жайыттар, ошол эле мал чарбасын жакшыртуу багыттары боюнча бир топ иштер жасалып келатат. Калкты таза суу менен камсыз кылуу маселеси өлкөбүздүн баардык аймактарында актуалдуу. Акыркы жылдары ичеги карын оорулары кескин көбөйүп кеткендиктен дарыгерлер дагы коңгуроо кагышууда. Андыктан биз бүгүн ушул актуалдуу темада сөз кылабыз. Бүгүнкү темабыз Баткен жана Талас областарынын айылдары суу менен камсыздоону жана канализацияны жакшыртууда кандай иштер башталды. Мына ушул багытта сөз кылсак, биз бүгүн сөз кыла турган долбоордун уникалдуулугу, өзгөчөлүгү эмнеде? Мына ушул жагдайда кеңири маалымат алабыз. Биздин студиябызга келген мейманыбыз бар. Коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттигинин Талас жана Баткен областарындагы айылдарды суу жана суу түтүктөрү менен камсыз кылуу боюнча долбоордун координатору Маралбаев Тимур Байекевич. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиз. Урматтуу радио угуучулар, биз түз эфирде экенибизди эсиңиздерге салып кетели. 0502 39 21 90, 0312 39 21 90 азыр биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов бар. Ошондой эле бизде Facebook'тан биздин видеобузду түз көрүп уксаңыздар болот. Facebook'ка таркатып жаткан Азиз Чокморов бар. Эгерде ушул жака дагы өзүңүздөрдүн сунушуңуздар, сурооңуздар, пикириңиздер болсо, сөзсүз түрдө калтырыңыздар. Анда Тимур Байекевич, биз баштайлы сөзүбүздү. Мына ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу маселеси биздин өлкө үчүн артыкчылыктуу багыттардын бири да. Биздин министрлер кабинети дагы азыр муну ушул таза суу менен камсыз болсо экен деген көптөгөн ушундай бир максаттарды коюп келет. Бул приоритеттүү маселе. Экинчи жагынан абдан актуалдуу, анткени биздин суубуздун тазалыгына байланыштуу биздин ден соолугубуз да таза болот экен да. Анан эми азыр карап көрсөк, айрым айылдарда ушул күнгө чейин, бүгүнкү күнгө чейин суу түтүктөрү деле жок, канализация деген нерселер киргизилген жок. Кээ бирлери таза сууну ушул жүздөгөн, миңдеген бир чакырымдардан алыс бир ташып келген болсо, айрым жерлерибизде дагы деле ушул жамгырдын суусун тосуп, аны тазалап, болбосо ушул арыктан аккан сууну ичип атканга аргасыз да. Демек, биз бул маселе бизде азыр курч экен. Эми суроо мына Жалал Абад, Баткен, анан Талас областарында ушул айылды суу менен камсыздоо, канализацияны жакшыртуу деген долбоор ишке кирди да. Канча айыл камтылганы турат, анан ушул долбоордун максаттары, милдеттери кандай? Сөздү баштасаңыз. Туура айтасыз, Таалайгүл. Бул жерден азыр Кыргызстан суунун башатында турганы менен суу маселеси абдан көйгөй болуп турат. Көптөгөн айылдарда өзүңүз айтып кеткендей, суунун башында турсак дагы суу жок, үйлөрүнө суу кирген эмес, көбүнчө айылдарда ташып ичишет, сатып ичишет, арыктардан ичишет өзүңүз айткандай. Айрыкча бул Жалал Абад жергесинде, Баткен жергесинде баягы ороо казып, ошолго суу толтуруп, 2-3 жумалап ичкен айылдар бар. Сатып келип ичишет, машина менен алып келишип. Суу маселеси абдан курч турат. Департаменттен берген маалыматы боюнча азыркы учурда Кыргызстанда 645 айыл суу маселеси, 645 айылда суу маселеси турат. Ошол суу маселесин чечиш керек. Өзүңүз айткандай, Аристе азыркы күндө ошол 645 айылдын ичинен 208 айылга биз суу киргизүү астында турабыз. Милдет жүктөлгөн. Милдет жүктөлгөн. 208 айылда буюрса суу киргизебиз. Ал 500 миңден ашык адам болот. Жалал Абад, Баткен жана Талас областары боюнча биздин долбоор боюнча 86 айыл каралган. Ал 230 миңден ашык адамга суу берүү астында турабыз. Бул Жалал Абад областынан 25 айыл, Талас областынан 17 айыл жана Баткен областынан 44 айыл. Бул 86 айылда тең абдан курч турат маселеси, суу маселеси. Бул долбоор Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу жана Саат өнүктүрүү фонду аркылуу каржыланып жатат. Кыргыз Республикасынын Кабинеттер министрлиги өзүнүн дагы салымын кошот. Ошол 3
булак аркылуу каржыланып 86 айылда буюрса суу киргизилет, таза суу. Таза суу киргизилгени дагы бул ар бир үйгө индивидуалдуу түрдө киргизилет. Мурункудай баягы көчөнүн башына бир колонка коюп андан ташып ичпейт. Ар бир үйгө өзүнчө киргизилип, шаардагыдай кылып счетчиктер менен коюлат. Негизги бул максаттары, бул долбоордун максаттары баягы элге таза суу жеткирүү, элге таза суу жеткирүү, ишканаларды таза суу ишканаларын ордуна коюп, ошол ишканалар биз салып берген, мамлекет салып берген, бул мамлекеттин программасы, мамлекеттик программа, кабинет министрлердин программасы, министрлик комитетинин программасы, ошол салып берген системаны кармап калуу, туруктуу колдонуу, кийин андан ары өркүндөтүп кетүү маселеси да каралган долбоор боюнча. Ошо туруктуулук маселесине абдан көп көңүл бурулуп жатат. Эми Тимур мырза, мына мага дагы жагып атат, мына долбоордун максаты абдан жакшы экен. Чын эле жанагындай суу түтүктөрүн киргизип, жана канализациялар жакшырса, бул санитардык гигиеналык жактан дагы аябай жакшы мындай бир жолго коюлат эле. Анан сөзсүз түрдө долбоордун өзүнүн бир уникалдуу жагы болот да. Силердин долбоор эмнеси менен айырмаланат? Мисалы, сиздер мына ушул мындай бир жөн эле таза суу менен камсыз кылып койбой, канализацияларда кошо алып жүрөт экенсиздер да. Бул жерде долбоордун уникалдуулугу өзүңүз туура айтып кеттиңиз. Биз жөнөкөй гана курулуш менен алектенбей, ошол курулуш биз салып кеткен объектилер андан кийин туруктуу кармалып калышына дагы шарттарды түзүүгө аракеттенип жатабыз. Биздин ошо негизги бирден бир максаттарыбыздын бири ошол биз салган объектилер кийин элге кызмат кылып көп жылдар бою иштеп турсун деген максатыбыз бар. Өзүңүз билсеңиз керек, таза суунун биринчи этабында, биринчи табы баягы 2000 жылдары ишке ашкан биринчи табы жакшы ишке ашырылган эмес. Ал жерден көптөгөн маселелер болгон, көптөгөн пробелдер болгон. Анын ичинен карасак, баягы бушный колдонулган материалдарды коюшкан, жарым-жартылай салышкан системаны. Андай учурлар азыркы учурда бизде жок. Эгерде биз айылга кирсек, биз системаны толугу менен салып атабыз. Колдонулган материалдарды колдонбой элебиз кайра. Андан тышкары ошол ар бир үйгө үймө-үй суу киргизип, счетчиктер аркылуу, эсептегичтер аркылуу суу киргизип жатабыз. Бул эмнеге керек? Бул элден ошол алган суусу үчүн төлөгөн акысын алууга адилеттүү, ким канча суу ичсе ошончо сууга төлөп, ошонун акысын алып иштөөгө. Буну сарамжалдуу пайдаланууга дагы, ал маданиятка да көндүрөт турбайсыздарбы? Туура айтасыз да. Ошол ошол сууну канча колдонсо ошончого төлөп, элге дагы бул адилеттүү болот да. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, ошо суу менен камсыз кылуу ишканалары жеринде түзүлгөн. Алар элден чогулган тарифтин эсебинен суу системасын кармап турат. Суу системасы бузулат, моторлор күйүп кетет, трубалар жарылат, башка маселелер болот. Ошонун баарын кармап турууга, ошону өнүктүрүүгө акча керек. Бул акчанын баары элдин эсебинен чогулуп, ошол айыл мисалы үчүн ошо өзүнүн системасын, суу системасын өзү кармап турушу керек, туруктуу кармап турушу керек. Тимур мырза, албетте биздин радио угармандар үчүн дагы керек. Азыр бизди угуп аткандар болсо, буга сөзсүз түрдө кызыгышы мүмкүн. Мисалы үчүн сиздер азыркы мына мен бул теманы коюп койдум, баягы Баткен, анан Талас областтарындагы айылдарда депчи. Анан кайсы айыл кирип калат экен, кайсы айыл кирбей калат экен, биздин айыл бар бекен деген бир суроолор да пайда болушу мүмкүн. Ушул долбоорду ишке ашырууда сиздер айылдарды кандай тандап алып атасыздар? Анан бул каржылык колдоого ошол мындай айылдарда кирип калалы деген бир үмүтүндө турушат да, ошолор кандай тандалат? Айылдарды тандоо боюнча бул маселе Ариске берилген эмес, бизге тизмелер түздөн түз түзүлүп берилет. Бул айылдарды тандоо маселеси МАМ курулуш жагынан чечилет. Башкача айтканда ошо 645 айылдын ичинен бизге кирген 86 айыл бар. Биздин долбоорго кирген, Ариске кирген 208 айыл. Баягы айта кетейин дагы бир сыра. Ошол МАМ курулуш өзү тизмелерин түзүп бизге түшүрүп беришет. Биз ошол гана айылдарда иштейбиз. Арис айылдарды киргизип же чыгарууга укугу жок. Сиздерде бул нерсе кирбейт. Эми бул азыркы учурда мына сиздер азыр бул долбоорду дагы андан ары улантып атасыздар да.
Бул кандай тенденцияда турат азыр ушуну ишке ашыруунун абалына мындай токтолсоңуз? Азыркы учурда ушул Жалал Абад менен Баткен, Талас областтары тууралуу маалымат бере кетсем, азыркы учурда Жалал Абад областы боюнча 7 айылда курулуш иштери бүткөрүлдү, элге суу берилди, эл суу ичип жатат. Андан сырткары ушул жакын арада бул жылдын аягы эмки жылдын башы болуп калат, дагы 15 айылды ишке ашырып колдонууга берели деп турабыз, 15 айылдагы суу системаларын. Баткен областы боюнча азыркы учурда 5 айылда курулуш жумуштары жүрүп жатат, 44 айылдын ичинен. Андан сырткары дагы 7 айылдын проектный сметный документ, тендердик документтерин донорлорго жибердик эле, алардан макулдашууну күтүп жатабыз. Талас областы боюнча 5 айылда тендердик процедуралар жүрүп атат. Баткен менен Талас боюнча 61 айылда толугу менен ПСД проект долбоордук сметалык документация ишке ашырылып, иштелип чыгып бүтүп калган. Буюрса жакын арада ушу курулушка активдүү киришели деп үмүттөнүп турабыз. Жакшы. Эми мисалы үчүн сиздер айтып атасыздар, канализацияларды жакшыртуу деп турат да бул жердечи. Анан суу түтүктөрү деп түшүнөм бул канализация дегенде. Анан долбоордун ошол айылдарындагы калк ошол суу түтүктөрүнө кантип кошула алат? Булар кандай сиздерге кантип кайрылат? Тилекке каршы азыр биз бир аз маалымат бере кетсем, тилекке каршы биз канализация менен алектенбейбиз. Биз санитария жана гигиена боюнча иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Жана ушул багытта суроо бердим эле. Канализация бул экинчи этапта деп приоритеттештирилген болчу МАМ курулуш жагынан. Азыркы учурда биз таза суу менен камсыздоону бирден бир бүтүрүп алсак, андан кийин анан канализацияга кирели деген пландары бар болуш керек МАМ курулуштун. Азыркы учурда ушул таза суу менен камсыздоо маселеси турат. Үйгө кошулуулар боюнча айта кетсем, Баткен жана Талас, Жалал Абад областтарындагы долбоорлордо бизде курулуш ушул көчөдөгү кудуктарга чейин каралган. Башкача айтканда, ар бир үйдүн жанында бир 4-5 үйгө, 6-7 үйгө бирден кудук болот, колодецтер. Ошол колодецтерге чейин курулуштарын биз бүтүрүп беребиз долбоордун алкагында. Андан аркысы ошо курулуштан кудуктан баштап үйүнө чейинки киргизүү маселеси бул элдин мойнунда турат. Ар бир киши ошол жерде жамаат болуп чогулушуп, өзлөрү тартып кетишет үйүнө чейин. Анан жанагы айтып кеткендей, биздин талабыбыз, негизги бир талаптарыбыздын бири ошол счетчиктерди коюу. То есть суу эсептегичтерин коюу. Азыркы учурда биз жөнөкөй счетчиктерди койбой элебиз, биз акылдуу счетчиктерди коюп жатабыз. Ал акылдуу счетчиктер Bluetooth каналдары аркылуу маалыматты беришет. Ар бир жаран, ар бир жашоочу ошо өзүнүн телефонуна приложенияны жүктөп алып, келип Bluetooth менен колодецтин жанынан эле канча суу алганын бардыгын карап турса болот. Ал маалыматтын баары суу менен камсыз кылуу ишканасына түшөт. Жана ошол жерден жанакы светке төлөгөндө эле квитанциялар жазылып берилип, ар бир ай сайын элге квитанциялар берилип турат. То есть бул бир уникалдуулугу ошондо болуп атат. Себеби деген акчанын чогулушуна жараша кийинки колдонуу маселеси, ошол ишкана өзүн өзү багып, ошол биз куруп берген системаны кармап, андан ары өнүктүрүп кете алабы, жаңыртып, жабдуулар менен жабдып, аны кармап туруш керек. Ооба, кармап туруш керек. Ошол маселени чечип кете алабы, ошонун баары тарифтен элдин акчасы чогулушунан көз каранды болот да. Эми туура бул бир жагы. Бирок ошол керектелген суунун акысын сиз азыр айтып атасыз, канча суу, бирок ошол бааларды ким белгилейт? Бул дагы аябай кызык маселе. Себеби деген бул жерден биз дагы ошол окутуулар жүргүзүп атабыз. Тарифтерди коюу боюнча, басым коюу боюнча, ар бир система боюнча, ар бир айыл боюнча. Себеби деген системанын кеткен чыгымдары ар кандай болот, ар кайсы айылда ар кандай болот. Кээ бир жерлерден суу жердин астынан алынат, моторго, электричествого акча төлөнөт. Кээ бир жерлерден арыктан алынат, аны тазалаш керек, башка чыгымдар кетет. Ошого жараша ар бир айылда кеткен чыгымына жараша, ар бир системанын чыгымына жараша тариф иштелип чыгат. Тарифти саноо боюнча дагы окутуулар өткөрүлөт, ошону үйрөтүп, анан тариф жергиликтүү кеңеш аркылуу бекитилип, анан антимонополиядан да бекитилет.
Ушул жерде дагы анан кошумчалайсыз, азыр бизде бир угарман байланышка чыгып атат. Урматтуу радио угуучулар, биз бүгүн таза суу менен камсыз кылуу жаатында сөз кылып жатабыз. 0502 39 21 90 0312 39 21 90 телефондору азыр биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Биздин программабызга катышып жаткан мейманыбызды тааныштырып кетели. Арис коом агенттигиндеги Талас жана Баткен областтарындагы айылдарды суу жана суу түтүктөрү менен камсыз кылуу боюнча долбоордун координатору Маралбеков Тимур Байкевич. Анда кайра да байланышка чыкканга аракет кылыңыз, биздин угарманыбыз алыстап кеткен экен. Биз сөзүбүздү уланталы жана ушул тариф боюнча. Демек, бул айылда ошол суу менен камсыз болуп аткан айыл, ошол жанагындай бир суу түтүктөр жана баары кирип калган учурда, демек сууну дагы мындай туура пайдаланууну, ошону мындай бир чаржайып, агызып ийип, мындай бир чыгым болуп кетпес үчүн өздөрү аракет кылыш керек экен. Сиз айткандай жана арыктарды да тазалап, суу дагы түз келип, ошол мындай бир түтүктөр бузулбай турган жагдайды дагы чара көрүш керек экен да. Азыр мен угарманды кабыл алайын, анан сиз дагы кошумчаласаңыз. Сизди угуп атабыз, эфирдесиз. Арыбаңыздар, мен Бишкектен эсен. Эми бизде таза сууну пайдалануу маселесинде дагы, аны менен камсыз кылуу маселесинде дагы көйгөйлөр түгөнбөйт окшойт да. Мына мен ушунчалык өзгөчө урматтаган сиз талай улайым уктуруунун башында белгилегендей, миңдеген километрден сууну ташып келип ичкен өлкөлөрдө мынча бизге караганда муктаждык акта мүмкүн азырактыр, эми анда жашап көрбөгөндөн ачык кыйын го. Бирок бизде бир орустун бир сөзүн уктум эле, у воды без воды деп. Мына мисалы үчүн азыр Талас менен Баткен тууралуу сөз болот. Мына Оштун жанында бир Араван деген район бар да. Ошол байкуштар ушул биз мамлекеттүүлүк болгонубузга почти 100 жыл болсо да арыктан бир ылай сууну тундуруп мына бүгүнкү күнгө чейин ичет да. Эми Оштун жанында мен мына жерде Оштук болбосом дагы Аравана барбасам да билем да. Анан экинчи мына Баткендик байкуштарга суу барганына болмойм, аз эле жыл болду да. Аларды көргөндө да чачым дөбөмө тик турган да. Эми биз бирдеме болгондо эле Ариске мен бир 2-3 жолу бардым. Силер рахмат жардам берип атканыңарга. Бирок бир мам курулушту эле аргышылтылыктан ушул айылдарды аралап өзүңөр көрсөңөр, силер дагы жардам бергениңерге рахмат, бирок бир калысты кылып могул жерге курсаңар жакшыраак болмок экен. Мына жердин эли көбүрөөк кыйналат экен деген сунушту киргизсеңер жакшы болот экен ойду айткым келип 2 жолу бардым эле, бирок тийиштүү кишилер жок болуп, ал оюмду эч кимге айткан да жокмун, келе бердим. Мен бирөөгө айткандан кийин алдардан мындай натыйжа жок да. Мам курулушту баягы эле 2 жолу айттыңыз. Мам курулуш. Биздин көбүр айылдар элибиз бар да, унчукпаган. Мен бир болуп калар. Биз ойлогондо бирөө бар деп жүргөндө анда эле толуп тура. Ошолорго бооруш керек. Бирөөнүн тууганы, бирөөнүн жердеш бир чиновник шуну курдуруп койсо, мына үйүнүн жанында булак турат, үйүндө ошо водопровод бар. Анда айылдар да бар да. Мейли болсун, ага деле каршыбыз жок. Бирок биз эң кыйналып аргасы болуп отурганды ойлогонго бир мамлекет милдеттүү да. Анда мамлекет милдет болгону мамлекетте ошондой отурган, башкарган киши болмоюнча аны ойлонбойт. Мына акыркы 3 жыл биз таза суу менен 70 жылда болгондо камсыз кылабыз деп кыйкырдык. Канча айыл камсыз болду? Билбейбиз да, туурабы? Ошон үчүн мен Ариске да бир жолу өкүлүнө рахмат. Силер Баткен менен эле Таласты засыклить айтып бербестен толуп тура. Борборго жакын болгону менен суусу жок отургандар. Толуп турат, алыска райондар. Мен чапкалды өрөөнү мен көп кыдырганмын. А жерде бир дагы айылда водопровод жок да, бир убакта курулгандар бар, бирок бирөө дагы иштебейт да. Ушул жагына көбүрөөк көңүл бурсаңыздар. Мен силерден сураныч, өтүнүч, ишиңерде ийгилик болсун, жерибизде тынччылык болсун. Рахмат. Кандай дейсиз? Туура айтасыз. Азыркы учурда бул таза суу проблемасы абдан актуалдуу маселе болуп турат. Өзүңүз айткандай Баткен жана Талас, Жалал Абад областтарынан тышкары бизде Азия өнүктүрүү банкынын, Дүйнөлүк банктын башка долбоорлору да иштеп жатат. Көл, Чүй, Талас, Баткен дээрлик бардык областтарда, Кыргызстандан Нарын, Чүй бардык областтарда долбоорлор иштеп жатат.
жанакы белгилеп кеткендей 645 айылдын ичинен азыркы учурда арес 208-ин алып ишке ашыра алды деп турабыз. Ошо 208 айылда тең маселе бар, таза суу маселеси. Биз Баткендагы баягы долбоорду иштеп чыгарып атканда Баткендагы, Таластагы бардык областтардын бардык айылдарын кыдырып чыкканбыз. Өзүбүздүн сунуштарыбызды мам курулушка бергенбиз. Ошо жеринде ар бир айылды көрүп, ар бир айылдагы көйгөйлөрдү көрүп, анан эң муктаж болгон айылдарды чыгарууга аракет кылганбыз. Мисалы үчүн Жалал Абад областында Тала Булак айылы бар. Кичинекей эле айыл экен, 1000 кишиден турган. Ошо 1000 кишинин баары сатып алып ичишет. Ар бир цистернасын водовоздор бар, атайын 500 сом, 1000 сом, 1500 сомго чейин акча берип сатып алып ичишет. Анан ошол сууну алып келип туруп, ороого куюп 2-3 жума ичкен айылдар. Көбүнчөсү ошондой айылдар да, баягы суу жетпеген айылдар. Бардык жерде иштеп атабыз. Андан сырткары жана сиз да айтып кеттиңиз, туура айтасыз. Биз баягы у воды без воды дегендей, орустар айткандай, булак, мисалы үчүн айылдын башында булак бар. Ошо булакты алып келип ар бир үйгө таратып берип, жеткирүү маселеси абдан оор турат. Ошол көп деле чыгым талап кылынбайт. Башка өлкөлөрдө болуп, аны мисалы үчүн араб өлкөлөрүндө болуп, океандын суусун тазартып берген жерибиз жок. Ошол эле сууну алып тазалап, хлорирование болобу, бактерицидке болобу, ошону тазалап туруп элге берип атабыз. Ошол маселени чечип келатабыз, буюрса. Бул жерде бир гана арис иштебей эле, себеби деген мам курулуштун астында дагы башка долбоорлор бар. Мамлекет өзүнүн каражатына эсебинен республикалык бюджеттен да куруп жатат. То есть толугу менен ошол 645 айылды 2024-түн аягына чейин бүтүрөлү деген баягы пландар бар болчу. Азыр жаңы долбоорлор да кирип жатат. Ал долбоорлор 2026-га чейин эсептелген болчу. То есть бул жаатта абдан чоң жумуштар жүргүзүлүп жатат, баягы көп көңүл бурулуп жатат бул тарапка. Биз эми угарманыбыз айтып атпайбы, жанагындай айылдарды тандаганда ушуну мындай бир так жакшы сактасаңар эрежени. Себеби кээ бир адамдар ошол колунан келген адамдар, же болбосо бир чоңдун, же болбосо бир чоң билтеген бир чиновниктин тууганы болсо ошол айылга суу кирип калат экен да, калганы каралбай калат экен депчи. Ушул нерселерде айылдарды кандай тандалат деген жана суроону бербедим беле. Ошол боюнча да сурап атпайбы, ушуга да көңүл бурсаңар деп. Бул жерден дагы кошумчалап кетет элем, жанакы мен айтып кеткендей, ар бир долбоорду баягы иштеп чыгып киргизерден мурун арис дагы ошол тандоону бир сыйра карап чыгат, донорлор өзүлөрү келип карашат. Мисалы үчүн Баткен областарында, Талас областында, Жалал Абад областында, башка областтарда деле айылдар тандап жатканда донордун өкүлдөрү өзүлөрү келип, ошол ар бир сунушталган мам курулуш сунуштаган айылды кыдырып чыгып, баарын карап чыгып, андан кийин ошол айылдарды действительно керектигин карап туруп, анан өзүлөрүнүн сунуштарын берип, биз да өзүбүздүн сунуштарыбызды беребиз. Ошого жараша анан айылдардын списоктору түзүлөт. Бирок акыркы чечим бул мам курулуштун артында турат. Бизде учурлар болгон, ошо донорлор келип, сунушталган айылга кирип, бул айылга суу анча деле кереги жок экен, андан көрөкчө ар жактагы 3 айылда суу жок экен, ошол жака куралы деген дагы учурлар көп болгон. Ал жерде көбүрөөк баягы керек экен, суу ошол жерге куруп берели деген сунуштар дагы көп болгон. Түшүнүктүү. Эми жана жагдайга дагы токтололу, ошол баягы бааларды кантип белгилей турганын сиз айттыңыз. Ал ошол демек бул акыркы сөз антимонополияга каршы дагы агенттик буга бааны коюп берет деп. Анан жана башында бир айтып кеткениңиз бар эле, уникалдуулук жагында силер ошо санитардык гигиеналык жакта дагы ушул маселени дагы мындай бир чечип, ошону ишке ашырып, ушул долбоорго да кошо камтылды депчи. Анан мен мындай суроону бергим келип атат. Социалдык объектилерде, ошол эле мектептердин ичиндеги жанагы санитардык түйүндөрдү калыбына кантип ушуну ишке киргизесиздер? Бул иште мындай бир аткарууда кандай бир кошумча дагы бир каражаттар каралышы мүмкүнбү? Бул маселе кантип чечилип атат? Эң эле жакшы ушул мектептердеги балдар дагы ушу таза суу менен камсыз болуп, таза болуп турганы, ушул жерде киргени дагы аябай жакшы экен да бул. Туура айтасыз. Биз кирген айылдарда азыркы күндө 86 айылдын ичиндеги бардык социалдык объектилерди суу менен сууга кошуп
бекер сууга кошуп берүү каралган болчу. Андан сырткары өзүнчө дагы бир баягы багыт болуп санитария гигиена шарттарын жакшыртуу каралган. Ал жерден окуучулар менен жумуш жүргүзүү, санитария гигиена боюнча калк менен жумуш жүргүзүү каралган. Ар бир үймө үй кирип ошол ажатканаларды кандай туура салыш керек, санитардык гигиеналык нормаларды кандай жакшыртыш керек, үйдөгү мисалы үчүн шарттарды кандай жакшыртыш керек санитария гигиена боюнча, ошол боюнча дагы маалымат иштери жүргүзүлөт. Ар бир үймө үй жүргүзүлүп, жанакы үйдө коюлган сан объектилердин, үйдө коюлган душтун, ысык суунун ден соолукка пайдасы, мисалы үчүн келин кесектер ошол ысык сууга, стиральный машинага жетип калса, көптөгөн маселелер, көптөгөн ден соолук маселелери дагы чечилет да. Андан сырткары ошол биз кирген айылдарда мектептерде ажатканаларды куруу боюнча иштер каралган. Бул ажатканалар баягы мурункудай сырттагы ажатканалар эмес, бул заманбап мектептин ичиндеги ажатканалар. Ошол азыркы учурда көбүбүз эле билебиз, мен деле айылдарда көп жүрөм. Ажатканалардын, мектептеги ажатканалардын шарттары абдан оор. Биз баягы көрүп жүргөндөй эле абдан санитария гигиеналык жактан талапка такыр жооп бербейт көптөгөн мектептерде. Ошондой эме шарттар түзүлгөн эмес. Ошол себептен азыркы күндө биз Жалал Абад областында 24 мектепте ажатканаларды куруу боюнча жумуштарды аяктадык. Аяктадык. 14.694 окуучу ошол ажатканалар менен буюрса колдонушат. Ал ажатканалар мектептин ичинде бүт болгон шарттары менен түзүлгөн заманбап ажатканалар. Андан сырткары Баткенде 42 мектепте жана Таласта 21 мектепте азыркы күндө ошо ажатканаларды салалы деп пландаштырып жатабыз. Ал мектептерде Баткенде 21.000 киши окуучу, Таласта 9.000ге жакын окуучу окуйт ошол мектептерде. Ошолордун шарттарын жакшыртуу боюнча пландарыбыз бар. Бул эми буюрса ишке ашыра турган нерсе экен Таласта дагы. Бирок айтсаңыз, ошол канча пайызын мындай камтыйсыздар? Ошол санитардык гигиена менен ошол мектептерди ишке жанакы канчасын камтыйт бул, камсыз болушу мүмкүн? Ошол цифра. Бул биз кирген айылдардын, мисалы үчүн Таласта биз 44 айылга кирип жатабыз. Баткенде 44 айылга кирип жатабыз, Жалал Абадта 17 айылга кирип жатабыз. Ошол Талас менен Баткендеги биз кирген айылдардын дээрлик бардык мектептери камсыз болот. Камсыз болот, буюрса, камсыз болот. Биз албетте жанакы уже жаңы салынган мектептер бар, мамлекет тарабынан, башка донорлор тарабынан жаңы салынган мектептер бар. Алардын ажатканалары баягы заманбап ажатканалар. Ал жерлерге, естественно, тийбейбиз. Баягы керектүү ошол муктаж болгон айылдардагы, муктаж болгон мектептердеги ажатканаларды калыбына келтиребиз. Андан сырткары дагы бир оор маселе бар. Себеби деген кээ бир мектептер кичинекей, баягы имараттары ошол ичине ажаткана салууга туура келбейт. Ошондойлор көп болуш керек. Ошондойлор дагы бар. Аларда баягы тилекке каршы биз ажаткананы салганга шартыбыз жок. Себеби ал жерге же бөлмөлөр жетишпейт, же өзү авариялык шартта турат мектеп. Ошол себептен салууга баягы немебиз жок да, шартыбыз жок. Эгерде типовой мектеп болобу, чоңураак мектеп болобу, ошол салганга бир шарт болсо, ошону салып беребиз буюрса. Эми Арис эми бүгүн эле же кечээ эле мындай бир иш алып барып аткан жоксуздар? Сиздер көптөн бери ушул тармакта иш алып барып атасыздар. Анан айтсаңыздар, мына эл менен баягы ошол үйлөрдү жанагындай канализация менен камсыз кылуу, суу түтүктөрүн киргизүү, таза суу менен камсыз кылуу жаатында кайсы бир учурда тоскоолдуктар болобу? Мисалы үчүн бизге келген маалыматтарда айрым учурда ушу Жалал Абадта менимче иш алып барганда кээ бир айылдар ушундан баш тарткан учурлар да бар экен да. Анан биз дагы таң калдык да. Бул азыр тескерисинче колдон келсе ушул нерселерди пайдаланып калыш керек. Эмне болсо дагы бул инфраструктураларды оңдогонго эл өзү да кызыктар болуш керек деп.
Айтсаңыздар, ушундай бир тоскоолдуктар бар, анан жергиликтүү бийлик канча сиздер менен мындай бирдикте иш алып барып атат ушул жагында? Алардын ролу да бар да. Азыркы учурда ошол эл менен иштөө боюнча баягы айтат го, суунун басын суусу жок билет дегендей. Суусу жок айылдарда, бул Жалал Абадта, мисалы үчүн Баткенде биз салып аткан айылдарда көбүнчөсүндө эле суу жок. Дээрлик бардыгында эле. Кээ бирлеринде баягы частично деп коет орусча. Баягы бир жарым-жартылай суу менен камсыз болгон, а так көбүнчөсүндө суу жок. Анан суу жок эл сууга муктаж болуп турганда абдан жакшы эле кабыл алып атышат. Кээ бир жерлерде, мисалы үчүн биздин долбоор боюнча андай случайлар пока жок, что эл баягы каршы болуп ошону киргизбейбиз деген немелер жок. Көп жерде эле эл того деп ошол менен эле киргизели деп эле колдоп жатышат. Элдин каалоосу бул абдан жакшы. Эми могу жерде Турсун Исакова жазып атат, суу маселеси боюнча сизге кантип кайрылсак болот дейт. Суу маселеси боюнча бизге түздөн-түз кайрылсаңыздар болот. Биздин офис Баканбаева 102 Бишкек шаарында жайгашкан. Андан сырткары биз Facebook'та барбыз, Instagram'да барбыз, сайтыбыз бар. Сайтка түздөн-түз кирип эле бардык координаторлордун, бардык долбоорлордун маалыматтары ошол жерде бар. Ошол жерге кайрылсаңыздар болот. Күнү түнү в любое время кайрылсаңыздар биз жооп беребиз. Элет жериндеги эң жакшы долбоор экенин кубаттагандар да болуп атат. Бизде Facebook пайдалануучулар Мерима Кубанычбек да жазыптыр. Сиздерге чоң рахмат. Албетте бул долбоор мындай бир узакка, мындай бир өзүнүн ушу максаттарына жетиш үчүн дагы бир мындай бир кошумча дагы бир пландар болушу мүмкүн да. Эми кийинки мезгилдерде эмне кандай нерселерди пландап жатасыздар? Алдыга кандай пландар бар? Сиз айтып кеткендей, баягы туруктуулугун кийинки кармап кетиши боюнча ошонун биз салып берген системалардын иштеп кетүү боюнча көп пландарыбыз бар, иштетип кетүү боюнча. Андан ары тактай кетсем, азыр ошол биз кирген айылдарда биз курган системаларды колдонуу боюнча биз муниципалдык ишканаларды түзүү боюнча иштер жүргүзүп жатабыз. Ошол муниципалдык ишкана биз куруп кеткенден кийин калып, ошону эксплуатациялап, ошону карап, колдонуп, туура баягы баарын жолунда коюу боюнча адистерди даярдоо боюнча окутуулар жүргүзүлүп жатат. Тарифтерди түзүү боюнча, хлорирование боюнча, эксплуатация боюнча, эл менен иштөө боюнча башка 9 баягы багыттагы окутуулар жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары ошол колдонууга, эксплуатациялоодо керектүү шаймандарды алып берип жатабыз. Бул жанакы отверткадан баштап сварка, болгарка, башка ключка чейинки шаймандар, ошол керектүү шаймандар. Андан сырткары экскаватор алып берип жатабыз. Ар бир системага бирден экскаватор алып берип жатабыз. Мурда мындай болчу эмес, мындай жок болчу. Мурда мындай бар болчу. Бул баягы мурда болгондо биздин ушул Арис аркылуу кирген айылдарда бул жүрүп жатат. Башка областтарда деле жүрүп жатат. Биз ошол Аристеги 208 айылдын тең баардыгын баягы орусча айтканда бир подход менен иштеп жатабыз, бирдей кылып. Ошол экскаваторлор алып кетип, офис техникалары, компьютерлер, билинговый система коюлуп жатат. Билинговый система баягы ар бир адамдын алган суусуна жараша баягы электричестводой кылып, светтей кылып эле квитанцияларын чыгарып берүү боюнча система. То есть ошол толугу менен комплекстүү баягы орусча айтканда комплексный подход колдонулуп жатат да. Ошол туруктуулугун камсыз кылуу боюнча. Эми аларда да кандайдыр жоопкерчиликтер коюлат? Мисалы үчүн сиздер ошол азыр алдын ала чараларын көрүп атасыздар, ошол туруктуулук андан ары иштеп кетишине кандайдыр бир алардан дагы мындай бир нерсе талап кылынабы? Сиздер кайсы бир нерселерди коесуздар да талап? Мисалы мурун мисалы үчүн мурун баягы элдин салымы деген бар болчу. Долбоор киргенде ошо долбоордун эсебинен 5% эл чогултуп бериши керек болчу. Баягы бекер берген нерсе арзыбайт деген сөз бар кыргызда.
арзан туз татыбайт да. Баягы үйүнө чейин киргизип берип атсаң дагы ошону баягы сезбей ошол кишиники экенин, ошол коомдук экенин, ошол жамааттык экенин сезбеген, сездириш керек да адамдаргачы. Ошол себептен биз баягы колодецтерге чейинкисин биз жасап берип атабыз, андан аркысын ар бир үй өзүнө тартып кетип атат да. Анан ошол ар бир киши, ар бир жаран ошону түшүнүп атат, ушул өзү казып, өзү туруп түтүгүн өткөрүп, өзү жаап, өзү счетчик сатып алып, өзү киргизгенде бул баягы чувство собственности деген бар го орусча. Ошондой пайда болот да. Каражат салдым, демек муну дагы баягы сакташым керек, кармашым керек, кармап калышым керек деген баягы өзүнүн сезими пайда болот. Ошол себептен биз баягы 5% салымды алып салып, ошол элдин салымы ошол болсун деп киргизгенбиз да долбоорго. Эл дагы баягы тишетте турбай ошо мобилизация жүргүзүлүп, кошо жүрүшүп, анан баягы курулуш жумуштары жүрүп атканда дагы ошонун сапатын карап турганга, сапатын көзөмөлдөп турганга, ошол келип мамлекет бизге куруп атат, ошону бүтүрүп берет деп баягы жүрбөй, ошого дагы меники, ушул менин система, мен жасап аткан жумуш деп ошого бир тартылып кирсин деген оюбуз бар эле да. Тимур мырза, негизи бардык нерсе мындай түбөлүк эмес да. Бул тетик деген тетик, шайман деген шайман ал дагы эскирет. Ошол үчүн мындай бир сапатына дагы мындай бир көңүл бурулабы? Албетте, мурунку учурларда мисалы үчүн суу түтүктөрү темирден салынчу, ал өзүңүздөр билесиңиз, чирийт, башка нерселер болот. Азыркы учурда бул полиэтилендер колдонулуп атат, полиэтилен трубалары. Алардын баягы колдонуу мезгили абдан чоң, 50 жылдан 100 жылга чейин жакшылап колдонсо көпкө чейин турушат. Андан сырткары дагы биз талап кылып атабыз, ушул сатып алганда, койгондо жакшы заманбап насосторду сатып алуу. Баягы мурункуда ЕЦВ деген насостор бар болчу, алардын көп свет талап кылат, эффективность азыраак. Азыркы учурда биз заманбап жаңы технологиялар менен жасалган насосторду коюп жатабыз. Италиялык насостор, немецкий насостор, оборудованиясын жаңы кылып жатабыз. Бирок баягы сиз айтып кеткендей, кандай гана жакшы нерселерди салып бербесең, эгерде аны көзөмөлдөп карап турбаса, бир киши ошо бир бир кожоюн болбосо, 2-3 жылда эле ал бузулуп калышы мүмкүн. Аны кармап туруш үчүн акча керек. Акчаны тарифтен алынат. Ошол себептен баягы муниципалдык ишканалар ошо түзүлгөн. Өзүн өзү багып кетип, ошону бир кыйын кармап турган бир кожоюн болсо, ошол система өнүгүп, андан ары өркүндөп кетет. Мисалга алсак, Корумду айылында 2012-жылы система курулган болчу. 2012-жылы система курулган болчу. Вот бир ай болду, барып келдим, өз көзүмөн да көрүп келдим. Ал жерде система ушуга чейин турат, колдонуп жатат, бардык үйлөрдө счетчиктер коюлган, бардыгы ошол суу акысын төлөөгө көнүшкөн, бардыгын төлөшөт. Ал система жөн эле кармалып калбастан азыркы учурда ал кеңейип, андан ары дагы жылып атат, башка донорлор дагы өз акчасын берип атат. Ошол 10 жылдын ичинде, конечно, ал жерде дагы ар кандай авариялар болот, бузулуулар болот, тиги түтүк оңдош керек, бул оңдош керек, тигинисин оңдош керек. Ошонун баарын буюрса кармап турат, баягы СОПВ, муниципалдык суу менен камсыз кылуу ишканасы, ошону кармап турат, ошону бир ийгиликтүү бир мисалдардын бири катары карасак болот да. Эми бул тариф деген өзү белгилендиби? Бул бар да, эл билет да муну азыр. Тарифтер белгиленген, албетте. Ар бир айылда өзүнчө тарифтер белгиленген. Мисалга ала кетсек, бул Жалал Абад боюнча Үчтерек айылында 31 сом болуп белгиленген, Желгеталда 30 сом, Жаңы Жолдо 20 сом. Башкача айтканда бул 1 метр куб сууга. Башкача айтканда ар бир кеткен чыгымдар боюнча, ошо системада кеткен чыгымдар боюнча эсептелинип, анан чыгарылып бекитилген тарифтер. Демек, баада түрдүү ар айылда ар башка болушу мүмкүн. Ар айылда ар башка болушу мүмкүн. Ал айылдагы элдин санына жараша болот. Канча көп киши болсо, ошончо көп кишиге баягы кеткен чыгымдар бөлүнөт. Канчалык көбүрөөк чыгым кетсе, ошончо тариф кымбатыраак болот да. Мисалы үчүн, жердин астынан алып чыккан сууну аны насос менен алып чыгат, электричествого төлөш керек. Дарыядан алынган суу болсо тазалаш керек, башка нерселер бар да.
Эми Мека деген биздин Фейсбукта жазып аткан Арис эл кызматында деп жазып атат. Эл кызматында боло берсин. Албетте ишиңиздер дагы мындай бир арбый берсин, ийгиликтер коштой берсин. Мен бир суроо бергим келип атат сизге. Сиз эми адис катары мына биздин ушул республиканын баарын камтыш үчүн ушул жанагы улуттук стратегиябызды 26-жылга чейин ушул нерсени бүтүрөбүз деген бир чоң максат коюлган да. Мына азыр 24-жылга чейин коюлгандар бар. 22-жылы дагы бүтүп калган айылдар бар экен. Негизи айтсаңыз, бул кыска мөөнөттө бүтө турган кылып эле баардык жерде качан ушу таза суу менен мындай камсыз болуп калган учурга жетебиз? Муну тездетүүгө болобу? Тилекке каршы ушунчалык бир убакытты мындай кенен коебуз да. Тилекке каршы 645 айыл боюнча баягы маалыматты бере албайт экенбиз. Себеби деген баягы мен айтып кеткендей 645 айылдын баардыгын Арис ишке ашырбай эле. 208-дичи силердики? 208-дин ичинен эмне үчүн ушул убакытты кенен коюлган деген суроого жооп берет элем. Себеби деген долбоорлор ар кайсы убакта кирген. Мисалы үчүн азыр Жалал Абад боюнча долбоор аяктап жатат. 2023-жылдын ортосунда аяктайт. Ошондо 25 айылды камсыз кылабыз. Ал эми кээ бир долбоорлор, мисалы үчүн Азия өнүктүрүү банкы боюнча долбоор, ал жаңы эле күчүнө кирип, жаңы эле курулушка кире баштады. Бул баягы донорлордун келишине жараша болуп жатат. Себеби деген өзүңүздөр билесиздер, баягы биринчи таза суудан кийин көп донорлор Кыргызстандан чыгып кетишкен, таза суу жагында иштебей калышкан. Ошол учурда баягы таза суунун биринчи фазасынан калган айылдарды Ариске өткөрүп беришкен, ошону бүтүрүп бергиле деп. 28 айыл, эгерде азыр калп айтпасам 28 айылды бөлүп беришкен, калп айтпасам 56 айыл беле эсте жок. Ошол айылдарды биз аягына чыгарып, ошону ийгиликтүү бүтүргөндөн кийин донорлордун ишеними кайра пайда болуп, ошол Ариске суу боюнча долбоорлор берсе болот экен деп туруп, анан биринчи бул Дүйнөлүк банк долбоор бөлүп берген. Дүйнөлүк банктын артынан анан ошого ишенип, ошол көзү жетип, анан Ислам өнүктүрүү банкы кирди, Сауд өнүктүрүү фонду кирди, Азия өнүктүрүү банкы кирди. Азыр дагы башка фонддор менен ушу мам курулуш аркылуу сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буюрса дагы жаңы долбоорлор кирет деп үмүттөнүп турабыз. Ошол себептен баягы донорлордун киришине жараша немелер коюлган, мөөнөттөр. Эми ар бир долбоордун дагы өзүнүн мөөнөтү бар. Кирген соң, азыркы учурда кирген соң баягы биринчи изилдөөлөр жүргүзүлөт, андан кийин сметалар түзүлөт, долбоор түзүлөт, анын баары мамлекеттик экспертизадан өтөт. Андан кийин тендерлик документтердин баары иштелип чыгып, донорлор менен макулдашылат. Өзүнүн процедуралары бар, сатып алуу процедуралары жүргүзүлөт. Ошондон кийин гана курулуш иштерине кирет да. Башкача айтканда бул баягы мөөнөт талап кылынат. Донорлордун да өзүлөрүнүн талаптары бар, өзүлөрүнүн процедуралары бар. Анын баарын биз сакташыбыз керек. Себеби ал процедураларды сактабасак дагы баягы донорлордун ишениминен чыгып калышыбыз мүмкүн. Жана ар бир кылган кадамыбызды кылдаттык менен кылышыбыз керек да. Эми 208 деген айыл сиздер үчүн бул көппү же азбы? Көбүрөөк эле алсаңыздар, көбүрөөк батыраак болот беле дейм да. Бул жерден эми баягы биз мамлекет тарабынан бизге берилген ошол 208 айыл бар. Анын баягы бизге ишенип берип атат. Ошону буюрса актайыл деп турабыз. Эми андан сырткары дагы башка айылдарды берсе, ошолорду куруп бергиле деп жаңы долбоорлор киргизсе биз даярбыз да. Дагы бир кошо кетчү нерсем бар эле. Бул Арис бул Кыргыз Республикасынын президентинин указы менен түзүлгөн мекеме, 2003-жылы түзүлгөн мекеме. Биздин баягы учредитель деп коет, кыргызча уюштуруучу болобу, аппарат президенти. Башка сөз менен айтканда бул Арис баягы мамлекеттик орган болбогондугу менен, бирок баары бир толугу менен ушул биз мамлекеттин ишин алдыга жүргүзүүгө, мамлекеттин ишин кол кабыш кылууга түзүлгөн атайын бир уюм да. Коммерциялык эмес уюм, бул ошол мамлекеттин ишин жасоого түзүлгөн уюмбуз. Рахмат, анда кандай гана болбосун элибиз үчүн, калкыбыз үчүн пайдага иштей турган уюм болуңуздар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайбыз, сизге дагы ден соолук. Бизди уккан угармандар, бизге суроо салган угармандар,
бар болуңуздар, эсенчиликте жолугушалы. Биз бүгүн ушул Баткен жана Талас областтарынын деги эле таза суу менен камсыз кылуу жагдайында сөз кылдык. Биздин студиябызда коомчулукту өнүктүрүү жана инвестициялоо агенттиги, башкача айтканда Аристин Талас жана Баткен областтарындагы айылдарды суу жана суу түтүктөрү менен камсыз кылуу боюнча долбоордун координатору Маралбаев Тимур Байкевич менен маектештик. Чоң рахмат. Саламат болуңуздар.